Айылбанк 16 жылдан бери алмашылбай келген эмеректерибиздин баардыгын алмаштырып, балдарыбыз ушундай кубанычка ээ болду. Саламатсыздарбы, кайрымдуу жарандар. Мен ушул Ирада балдар үйүндө турам. Бул балдар үйү Каракол шаарында жайгашкан. 2008 жылы ушундай тагдырдын татаал турмушуна туш болгон балдарды «Спасите детей Дания» проектisi менен мэрия ушул 2008 жылы түптөгөн. Ошондон бери ушул балдар үйүндө 500дөн ашык бала тарбияланып келди. Ушул биздин 1-июнь балдардын майрамына карата Айылбанк 16 жылдан бери алмашылбай келген эмеректерибиздин баардыгын алмаштырып, балдарыбыз ушундай кубанычка ээ болду. Сиздерге көрсөтүп берейин. Билиңиздер, биринчи эле ушу эшигин көрүп төрүнөттө эшигибизди оңдойлу деп балдардын бут чечкичин, мына 2 бут чечкич. Биякта кыздардын бөлмөсү 18 кровать алып бердиңиздер. Мына момундай папакай, сонун кроваттар. Тим эле кыздардын жыргаганы бүт баарын тең. 2 шпанер. Кыздардын мына эшиги түшүп калып, ушундай турган. Булар дагы ар бири өзүнчө бирден полка алып, аябай кубанычта. Биякта балдардын сабакка даярдануучу, эс алуучу бөлмөсү. Мына кирип келгенде эле могу жаркыраган килемди алып бердиңиздер. Мына жаркырап. Анан мына кыздар отурган диван. Диванды. Мына терезе пардабызды көрсөңөр күлкүңөр келет эле. Мына жаркырап, кадимки бир үйдөй болуп калдык. Полный терезе парданы алдык. Балдар жаткан бөлмө. Мына могу половиктер дагы. Жакшынакай. Балдардын кроваттары. Мына полный мындай эстар менен бүт баарын тең сонун. Анан мына 2 шпанер балдарга. Кухняга киребиз. Биякта балдардын тамак ишчү бөлмөсү. Мына могу килемди алып бердиңиздер. Балдар, кичинекей балдар бар да. Тамагын төгөт, кайра жуудурабыз, кайра эметебиз. 16 жылдан бери турган паласыбыз жөн эле тамтыгы кетип бүткөн да. Мына жаркырадык. Ушундай сонун килемди алып бердиңиздер. Мына стульчиктер, мындай стульчиктер 18 стульчик. Анан биягына келсеңиз, мурда мындай ученический стульчиктерге отурчубуз. Анан мына могу холодильникти алып бердиңиздер. Мына элдердин эски холодильнигин колдонуп муздатпайт, ушинтип жүрчүбүз. Мына холодильник. Эми биз деген кухня. Бияка кирсеңиз, мына ысыныла дегенде эле могу газды алып бердиңиздер. Мына газ. Эми кээ бирде 23 бала болуп кетет, 18 бала, кээ бирде 8 бала калып калат. Бирок ошентсе дагы бул эки көзү такыр жетишпей, мына асты нан бышыргычыбыз иштебей, аттери эле мына Кудайым буйрса газ алып бердиңиздер. Анан эң башкысы кухонный шкаф. Кухонный шкафта бул жерде эле бир рака эмес турчу бул жердечи идиш жууган. Аныбыз да сынган аткан мынтип. Анан ушуну мына полный жаркырап сон болуп калды. Ичтерибиздин баары первый необходимыйлардын баарын салып алдык. Биздин Ирада балдар үйүнүн атынан, тарбиячыларыбыздын атынан Айылбанкка терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу балдардын күнүнө чоң майрам тартуулашты. Айылбанк өсүңүздөр, ишиңиздерге ийгилик болсун. Бүтүндөй элет элин, бизнесмендер баардыгын тең колдоп атасыздар. Ылайым эле биздин Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүп, Айылбанк деп туралык. Рахмат сиздерге. Айылбанк, рахмат.